Сот субъектілерді қаржылоо абдан жакшы жүрдү. Биз ага өзүбүз күбө болдук. Мунун 5 балдын үстүнөн 5 бал десек болот. Мектептер, бала бакчалар, больницалар, башка нерселердин баары болуп көрбөгөндөй баягы өз региондордо көрдүк. Бул жагынан азаматсыңар ыраазыбыз. Чынын эле айталы. Сот субъекттерди каржылоодо сөз жок. Өкмөттүн кылган ишинде мына Минкурулуш менен Финансы министрлигинин кылган иштери абдан сонун рахмат. Экинчиси, жол салуу каржылоодогу кемчиликтерди эске алуу менен 4 деген баа коет элем өкмөткө. Себеби мына дагы эле Акылбек Үсөнбекович убагында айткан, келгендин баары айткан, бул Арыскон балыкчы жолу дагы эле бүтө элек. Кылган эмгегиңер ар жагын Аксайга чейин бир жол фирма салып атат, Аксайдан аркасы, Аксайдан ары карай сонун түшүп атат. Жол курулушуңар слабый болуп атат. Жолдун айынан Тоң районундагы мерем бер жакта Кызыл Туу жагын аркы Каржы Сайсагын мейли Аксуу менен Аксай менен Эшберов айылына жолдун айынан, жолчулардын айынан сел жүрүп үйлөрдүн баарын басты. Мына МЧСке түшүк алып келдиңер да. Жанагы келип бараткан Аксайдын кире беришиндеги чоң көпүрөнү жолчулар каалагандай кылып туруп темир менен көпүрөнүн оозун жаап салган, сел келип урду, мына МЧСти жамандап эле жатып калдык. Бул жолчулар күнөөсүңөр. Ушу барбы жол министрлигинен бакта? Жок. Ошон үчүн бул жол салуудагы иштер дагы эле көйгөйлөр чечилбей атат, бирок дагы жакшы үстүн көрөн жолдору, башка жички жолдор салынып атат, бирок бул аябай чоң жолдорго мындай жакшы, Кудайга шүгүр, бирок мындай 4 с плюсом деген бааны койсок болот да. Андан кийин таза суу, эң чоң көйгөй таза суу көйгөйүндө өкмөт каржылык иштерди белбей атасыңар. Финансы ушул жерден канча алаган акчаларды биз өткөрүп бердик. Ратификациядан. Мына Баткен көлгө, Баткен, Жетөгүз, Кызыл Суу, Баканбаева, Каржысайга $50 миллион бөлдүк эле, эмгиче бүтө элек. Мына Кызыл Суунун эмеси азыр бүтөт деп аткан, мына август аягында дагы эле бүтө элек, бирок бүтөт болуш керек. Элдер дагы эле жошо ичип атат, жошо. Кып-кызыл суу ичип атат. Ошон үчүн Кызыл Суу, анын башында кызыл минерал бар. Каржысайдыкы, Баканбайдыкы турат. Эми буларды бүтүрүш керек да. Мына Жон Булактыкы Гилейген айыл бар, Оргочор деген Жетөгүздө. Ошол айылдар бүтпөй атат. Бул таза сууну деген баарын эле ратификациядан өткөрүп берип атпайбызбы? Эмне үчүн каржылабай атасыңар убагында?